Ассаламу алейкум туугандар. Биз жаңы эле үйгө келдик. Курс агачка. Арбуз чей берели деп койбойм. По поводу регистрация боюнча. Владимир Владимировичтин өзүнүн сайтында, по-моему, калп айтпасам, ошондой эле элчиликтен бүгүн элчиликтин Instagram баракчасынан окудум. Демек так маалымат. Регистрациялар мурун 15 марттан кийин кимдин регистрациясы бүткөн болсо, ошолор 15 июньга чейин жүрө бергенге макулдугу бар эле да. Бүгүндөн баштап ошол 15 марттан кийин кимдин регистрациясы бүткөн болсо, 15 сентябрга чейин жүрө алат деген Владимир Владимировичтин өзүнүн кайрылуусу, указы чыкты, туурабы. Анан бирок бул кабар жакшы. Бул кабар жакшы болгону менен бирок логический цепти ойлоп көрсөк, 15 сентябрга чейин граница ачылбайбы дегениби деп ойлоп койдум да. Эми өзүңөр ар жагын кубалап четкиле дегениби же кандайдыр бир табыш мактатпай эле ачык эле айтты окшойт деп атам. Анан эми может быть августта ачылат дегенбиз, может быть июлдун аягында ачылат дегенбиз. Анан 15 мартта баштап 15 сентябрга чейин регистрациялардын катталышы каралбайт. 15 марттан бүткөндөрдүкү, то есть легально находится на территории Российской Федерации дегени менин оюмча эле ошол регистрацияларыңар бүтүп калса деле жүрө бересиңер, граница ачылмайынча деген эле сөз да, туурабы. Демек ошо границанын ачылышы деле, менин оюмча границанын ачылышы деле ошо сентябрдын башына чейин барып калат окшойт деген ойдо болуп калдым. Анан ар жагын өзүңөр чайнап жутуп алгыла деди окшойт. Ошон үчүн анча көп надежда кылбай, сабыр кылып, аэропорт Шереметьевого барып концерт койбой, 15 сентябрь болбосо да сентябрдын башына чейин чыдап, сабыр кылып жашап турат окшойбуз. Менин оюмча бүгүнкү Владимир Владимировичтин указы неме деген, 15 сентябрга чейин регистрациялар, то есть каттоосу жок жүрө берсе болот, суроо бүтүп калса дегени 15 сентябрга чейин граница ачылбайт, ошон үчүн жүрө бериңиздер деди. Эгер эртерээк ачылганда айтат эле да, августтун 1-ине чейин десе, демек августта ачылмак. Кыргыздар барып келип, жеке эле кыргыздар эмес, СНГнын 15 мамлекетиби, бөлөктөр визасы бүткөндөр бар, ошолор өзүнүн жеке жашаган шаарына, өзүнүн мамлекетине барып келип, анан кайра узартып алмак да. Ошол баарыңарга ийгилик буюрса, мен оюм туура эмес эле болуп калсын деген ойдомун, ушу границалар эртерээк ачылсын деген. Бирок мен все-таки ойлоп атам, ошого барат окшобойт деп. Ошол. Ассаламу алейкум. Калганын эртең сүйлөшөбүз деп коеюнбу?